Бүгүн курсту аяктадык. Кээ бирөөбүз биринчи деңгээл, кээ бирөөбүз экинчи деңгээл, анан дагы окууларды окуп аткан адамдар отурат. Анан бул окуп аткан курстун маанилүүлүгү, таасирдүүлүгү жашоого тийгизген. Мени аябай таң калтырат, окуган сайын таң калам. Анан бул ар бирибиздин жашообуздун тарыхында биздин жашообуздун тарыхын өзгөртчү күчкө ээ. Буну менен баарыңар макулсуңарга, өзүңөр айтып атасыңар, күбөлөндүрүп атасыңар. Мына бул кызым аябай айтып өттү да, бул баардык сферада колдончу билим экен дегенде мен вау дедим, чын эле ошондой экен депчи. Анан бул чындыкты баарыңар бекемдеп атасыңар. Мен өзүмдүн ички дүйнөмдө дагы бул жөнүндө аябай бекемдеп атам. Мен эң башында биринчи сабакка катышканда ушунчалык толкунданып кетип айткам, мен ушу жашоомдо ушундай бурчка биринчи жолу кабылып калдым депчи. Мен как будто бир бейиштин бурчунда отургандай сезип атам. Мен суроолорума жооп алып, мен муктаж болгон нерсени ушул жактан көрүп атам деп айткам. Анан мен эле ошондой апыртыбыйм деп кайра ойлондум да, эмоция калтырбайдымбы деп. Бирок тыңшасам баардык эле менден жаш, менден билимдүү, күчтүү адамдар ошону айтып атышат да. Даже билимдери жогору психологдор айтып атышат, медицинаныкы, депутаттын жубайлары, мугалимдер, тиякта кызматчылар, баардык жерде, баардык сферада иштеген, ар түрдүү жерде иштегендер адамдар күбөлөндүрүп атышат да. Ошондуктан мен аябай кубанычтамын, ушундай окуянын күбөсү болуп атабыз. Анан ушул окуяны бизге тартуулап, бизге жеткизип аткан инсан ушу Сейил Биртуган, Айнура, анан бул ким, Бегим агай сыяктуу эмгек кылып аткандарга мен аябай чын жүрөктөн группанын атынан биз ыраазычылык берип рахмат айтабыз. Силерге ийгилик каалайбыз. Биз алаканыбызды жайып туруп болгон жүрөгүбүздөгү батабызды бергибиз келет. Албетте өзгөчө Сейил Биртуганыма, анан баарыңарга эле, Айнура менен менин кызым таарынтып алгым келбейт. Баарыңарга, өйдөлдү койбойм. Анан эмеде элибизде сөз бар эмеспи? Бир Кыргызстан жөнүндө аябай айтышат го. Силер алтын үстүндө басып жүрүп, анан ачка жүрөсүңөр же, жакырсыңар депчи. Алтын үстүндө басып жүргөңөрдү билбейсиңер депчи. Анан ага эмне себеп? Чын эле ойлонсом ошондой экен. Биздин тоонун баары алтын экен, көрүп атпайсыңарбы? Казып кирип, тешип кирип, Кытайлар түбүнө чейин кирип кетип алып чыгып эле атышат. Бирок ошо алтындар каяка кетип атат эми? Ладно, ал темага кирбейли. Мен айтайын дегеним, чын эле ошол сыяктуу эле биздин адамзаттын ички жан дүйнөсүндө ошондой кенчтер бар экен. Алтындан да кымбат тирүү. Ал адамдын жашоосун өзгөртүп, анан ал өзгөргөн жашоо аркылуу адамга кылган мамилесин өзгөртүп, мисалы аялына, балдарына, жакындарына, ата энесине, деги эле коомго, элге аябай таасирин, оң таасирин тийгизе турган, өстүрө турган, өнүктүрө турган, бизди тушаган жаман адаттардан куткарып, бизди көкөлөтүп, канатып байлаткан, жакшы сапаттарга, адаттарга ээ кылып турган күч бар экен. Эң кызыгы бул ар бир адамда экен да, Кудай ушунчалык адилет экен, ал кабылса экен да. Бирөөнө берейин, жолдошко бербей эле коеюнчу эми. Кебетесте начарыраак экен, суугураагына берейин. Жөн буну деп дегендей жок экен да, ал баарыбызга берип коюптур. Көйкөй жана алтын үстүндө басып жүрүп, өзүбүздүн алтыныбызга ээ болбой, эмнеге ээ болбой атабыз? Иштете албай атабыз, касып чыкканды билбей атабыз да, билим жок болуп атат. Изденбей атабыз жок болгон себеби. Аракет кылбай атабыз. Болот деп коюп, эмне кылабыз эми, Кудайдын жазганы деген сыяктуу отуруп калып атабыз да. Ошон үчүн биз алтындарыбыз тартып кетип атат, жок болуп кетип атат. Ошол сыяктуу ички дүйнөбүздү деле издебей жүрөбүз. Кудайдын жазганы ушул турбайбы? Эми элиң түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсоң бөрү бол. Эмне кылмак элек деген сыяктуу эле адат менен биздин элибиз кичине жапа чегип келатат, өсө албай атабыз, өнүгө албай атабыз. Бирок биз ар биринде ошо адамдын ичинде ушундай күчтүү, баалуу, жаратуучу өзү салып койгон сапаттар бар. Көрбөгөндүктөн таппай атабыз. Мен айтам, ошо азыр ишенем, ушуга ар бириңер макул дейсиңер, бар бекен ичиңерде, билесиңер, күбө болдук. Мен күбө болуп атам, 65-ке чыккан. Анан силер тең эле, бул жөнүндө күбөлөндүрүп келатабыз курстун башынан бери эле. Анан ошол нерсени эми биз көрдүк, эмне үчүн тарыхыбызды өзгөрөт деп айттым башында. Мен жөн эле апыртып кооз сөз ойлоп чыгарайын деген жокмун да. Чын эле биздин тарыхыбыз бар да, төрөлдүк, чоңойдук, бойго жеттик, иштеп атабыз. Анан эми ал дагы кете берет дальше. Тарыхтар жазылып атат.
тарих өчүп калбайт. Мисалы мен кеткенден кийин менин балдарым уже мен жөнүндө эстейт. Унутуп калбайт. Мен деле ата энемди унутуп калган жокмун. Чоң атам, чоң энемди эстеп жүрөм эмгиче. Чачым агарып баягы түшүп абышка болгон менен мен аларды эстегенде бала болуп калам да. Алардын эмне калтырып кеткени жөнүндө мага маанилүү. Анан ушундай сапаттарга ээ болгондо артыбызда да изи калып калат экен. Мейли биз 90 жүзгө чыгып кете берсек деле, ошол изи калып анан өз ишин кылып кете берет экен. Жемиштүү болсо жемиштүү. Ошонун жемиштүү болушуна өбөлгө түзгөн, ачып берген курс ушул, окутуу ушул экен. Мен муну талаш деп мойнума алам, өзүм жашоомдо көрүп атам. Анан кайра эле ушул жакта окутуп аткандарга мен ыраазымды айта бергим келет да. Сейил Айнура деп анан Бегимай деп силерге ыраазыбыз. Силер үчүн эле ошол жолду көрсөткөн бир жарык болуп атасыңар. Устат болуп атасыңар. Аны көрүп алгансыңар да өзүңөр анткени. Анан ошо катып албай бизге, элге таратып атасыңар да. Таратпай кое албайсыңар да. Анткени ойлойм бул анын ошо өзүнүн ошо табияты ошондой, ошол сапаттарын. Ал кишиге келгенден кийин турбайт экен да, тарайт экен. Анан рахмат, ишиңерге ийгилик. Мындан да зор ийгиликтерди каалайбыз. Биз ишенебиз, силер мындан да зор ийгиликке жетесиңер. Анткени ошону жаратуучу силерди ушул тарапка колдонгондой күч берип атат, өзү жетектеп атат. Анан эми билбейм качан жолугабыз, да кандай абалда болобуз, бирок биз айтып кеткибиз келет баарыбыз. Силер ушунчалык күчтүү, таасирдүү, акылдуу, билимдүү адамдарсыңар. Анан силер эң сонун баалуу адамзат үчүн таасирин тийгизген жолдо баратасыңар, кызмат кылып атасыңар. Ишиңерге ийгилик. Бай болгула деп айтам мен, баталуу болгула, бар болгула. Кызматыңар күчөйө берсин, аудиторияңар да кеңейе берсин да, батпай калсын. Анан жардамчыңар да өз устаттарыңар да өсүп көбөйө берсин силерге окшогон. Амин. Узак сүйлөп коем да, мага сөз берсең.